Саламатсыздарбы, урматтуу билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу берилген сурамжылоо барагын толтуруп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Анын жыйынтыктары пандемия шарттарында тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында билим берүүчү уюмдарга колдоо көрсөтүүнүн артыкчылыктарын аныктоо үчүн колдонулат. Сурамжылоону өтөө үчүн мекемелер бөлүмүн тандап, тизмектин аягына сурамжылоо бөлүкчөсүн басыңыз. Андан соң формаларга кирип, сары түстө ачуу баскычын басыңыз. Эскерте кетсек, бул сурамжылоо 7 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк мектептин профили жана акыркы бөлүк каржылоо. Жоопторду системага киргизүү үчүн редакциялоо баскычын басып, суроолорго жоопторуңуздарды толтурасыздар. Андан соң сактоо баскычын басыңыз. Жоопторду киргизип сактаган соң жазуу ийгиликтүү жаңыланды деп кабар берилип турат. Ушул сыяктуу ар бир бөлүк боюнча суроолорго жооп бересиз. Сактоо баскычын басканды унутпаңыздар. Айта кетчү нерсе, кээ бир суроолордо сиздерге жооптор сунушталат. Сиз өзүңүзгө ылайыктуу жоопту тандаңыз. Бош тилкелер, ачык суроолор үчүн сиз өзүңүздүн жообуңузду жазыңыз. Кээ бир суроолордо бир нече жооптордун варианттарын тандоого уруксат берилет. 7-нчи бөлүктө жооп берип сактаган соң артка баскычын басыңыз. Байкасаңыз, макамда ачуу деп турат. Сурамжылоого толук жооп берген соң бекитүүгө жөнөтүү баскычын басыңыз. Ыйгарым укуктуу адам тилкесинде өзүңүздүн атыңызды тандаңыз. Андан соң сактоо баскычын басыңыз. Макам колдоого алынууну күтүүдө деп өзгөрдү. Кийинки ирет колдоого алуу баскычын басыңыз. Ыйгарым укуктуу адамда өзүңүздүн атыңызды тандап, сактоо баскычын басыңыз. Байкаңыз, макам жабык деп өзгөрдү. Эгерде сурамжылоодо кайсы бир жоопторуңузду оңдоо же өзгөртүү зарыл болсо, көбүрөөк иш-аракет баскычын басып, кайрадан ачууну тандаңыз. Ыйгарым укуктуу адам тилкесинде өз атыңызды тандап, сактоо баскычын басыңыз. Макам ачуу деп өзгөрөт. Андан соң редакциялоо баскычын басып, жоопторуңузду өзгөртсөңүз болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.